Мага тиешелүү баалуу бир ат бар. Ошону алып чыгып бересиң. Атты каяка алып баратасың? Эмне оюң, эшектин чыгабызбы? Жашсыңар. Күчүңөр барда көп нерсеге жетишип, өзүңөрдү көрсөтүп калбайсыңарбы? Эмгек кылган киши ошол ийгиликке жетет. Уктуңарбы? Негизги күрөш кайерде эмес, мына бул жерде. Вставай, жабый! Спортто эң башкысы жоопкерчилик. Чемпион болуш силерге талаада тезектер эмес. Уборщик. Тазала, шаар деген таза болуш керек. Ушунча жыл өмүрүңдү спортко арнагандан кийин до конца туруп койду. Бокс таштаган канча болду? Болгон эл жер Кыргызстан аброю болуп атпайбы? Балам дебе, сен ага татыктуу эмессиң. Кыргызстанда дагы сериал тармагы абдан өнүгүп баштады да. Ар кандай жанрда сериалдар тартылып баштады. Эмнегедир спорт жаатын чагылдырган сериалдарда такыр жок экен да. Жаңылык, өзгөчөлүк киргизип көрөлү деп спорт жанрындагы сериал тарталы деп чечтик да. Режиссер Темирлан Жумабеков деген баягы тарталы деп сунуш киргизип калды. Биринчи сезон баягы 12 серия кылып тарталды атабыз. Актерлор эмес, спортсмендер өздөрү ойнойт. Мен үчүн баягы кызык болду да. 4 линиядан турат спорттун. Бокс, дзюдо, эркин күрөш, анан кыргыздын улуттук спорту көкбөрү 4 тармак боюнча баяндалат да. Бардыгын топтогонго аракет кылдык. Творческий группа болсо, ушу режиссер анан мен экөөбүз эле болуп калдык да. Чоро мен айдоочубуз, анан Чоронун 2 жаш студенти, бешөөбүз. Чоң сериалды баштайлы деп жолго аттандык да. Муңгуш шаары өзү тарта турчу, жерлери аябай көп экен да. Баягы съемкага аябай кызыктуу площадка экен да. Кичине чакан кастинг өткөрдүк, ошол жерден кастинг өткөндөн кийин башкы каарманды жаш бала болчу да, негизи башкы каарман. Көңүлүбүзгө толгон бир бала чыгып калды. Сериалдын башында, ошо тоонун башында бир көмүр казып аткан баланы шахтанын ичинен окуя башталат да, анан ошол жерге чыктык. Күн суук аябай. Кадр 1, дубль 1. Болду эң ушундай турчу. Кетти. Актер балада мурда ал эч кандай киного түшүп көргөн эмес, керек болсо камеранын алдын, камеранын экенин көргөн эмес да. Запись деп команда берилген деле. Актерубуз эч кандай кыйынчылыксыз эле бир дубль менен биздин айткандай көргөндөй кылып туруп ойноп берди. Кадр 1, дубль 4. Кырмайсың? Эркек жигит турелу. Эй, Сырваня, разнарас. Кет. Актерлор профессионал эмес, жергиликтүү элден эле чыккан баягы балдар болду. Жумуш ордугуна карабастан, убакыт тардыгына карабастан баягы күнү түнү иштеп, 2 сериянын материалын тартып жетиштик да. Кадр 2, дубль 1. Турбай ордунда. Башында кичине сценарий жагынан кыйналып аттым аябычы. Бардыгы өзүнүн угу менен болуш керек экен да. Жакшы эле эстейсиң, бирок ошо камерага келгенде, уже тартылып баштаганда эле унутуп калып эле бир эки сөздү эле аябай кыйналып кетип аттым да, айта албай калдым эле, бир жерин унутуп калып эле. Кеттик. Молодец. Ушинтип жүрүп улакчы болосуң. Биз деле
жүрүп жүрүп. Запись. Молодец. Стоп дедин. Ошентип Бишкекке келдик. Бишкектен съемканы уланта баштадык. Чын-чынына келгенде көкбөрү, бокс ар бирин жазыш үчүн ар бир ошол тармактын ичине чейин кирип билиш керек экен да. Ар бир спорттун, ар бир тармактын ичинде кандай проблемалары бар, алардын жүгү кандай болот, ошолорду өзүң ошол спортсмендердей сезе билиш керек экен. Эми кеттик. Ушундай өзүң кыйнасаң да ой чыкпай калат. 2-3 күн ойлонуп, эптеп бир окуя эптеп тапсаң кээде. Анан келет да режиссер өзү буга мен ошончо кыйналып келип ошондой тапсам ал оңой эле жолун айтып коет да, мындай варианты бар, мындай варианты бар, мынтип койсок кандай болот деп. Кет. Балдардын барып келген жол расходу ошону таба албай эле канча кыйналып атышат. Аттардын жемчүгү, балдардын тамак ашы, банкелге жол кире. Ошол албай эле канча кыйналып атышат. 4 линияда кетти да биздин сценарийибиз. Дзюдо, бокс, күрөш, анан көкбөрү. Анан ушул көкбөрүнүкү кыйын болду да бир топ. Башка каармандарыбыздын бири ошол жерден травма болуп калды да. Операция болуп. Мындайча айтканда бут дуга болчу да мындай. Ошол жерде өзүм уятыма эле басып жүрдүм да. Же балдагым алып албайм дейм. Анан мен өзүмдү эле кыйнап, ооруганына карабай эле түстө бүгүп бутумду иштетип алдым да, аракет кылып атчы. Кайра ал ошол ошо каарманыбыздын акыбалына карап, ошол нерсени аягына чейин чыгарганга биз аракет кылдык да, кайра сценарийди өзгөртүп, оңдоп. Чоска, ясен. Сериалдагы каармандардын баары профессионал актерлор эмес да, баардыгы жөн эле спортто жүргөн. Машыктыруучулар, спорт чеберлери. Даярдан кийинки жума сборго жөнөйбүз. Мен бара албаймын го. Кийинкилерине барайынчы. Алар менен иштеш аябай оор болду да. Мизансцена деген түшүнүктүү билбейт, текстти кандай образды кантип чыгарыш керек, кандай кылыш керек, аябай кыйналдык да. Муса ким үйрөттү? Залга машыкканы келет. Арам акча тапкан эмес. Сумкаңды ал да кет залдан, башка келбейин. Агай. Жөнө дейм. Ушундай укмуш кыялдан жазган нерселерин кээде айла жок баягы кыскартып же башкача түр менен өзгөрткөнгө аргасыз болуп калат кезинде ошо. Тартып аткан учурда тексттерди өзгөртүп, кээ бир сюжеттер өзгөрүп кетип атты да. Кет. Көптөгөн кадрды өзүм каалагандай баягы алганга мүмкүнчүлүк аябай аз болду да. Кудайга шүгүр дебейсиң? Бир кусок нанга жетпей жүргөн балдар бар. Давай тез жуунуп чык. Мен өзүм ушул ролдорду аткардым, ушу киного тартылдым, өзүм көрдүм кыйынчылыктар кандай экенин. Бирок
айтпаш керек экен да, башыңа келип калат экен да. Мен көп айтчумун да ошонучу. Ай тигинтип сүйлөп койбой, ана минтип сүйлөп койбой, жок, антип эле баш керек экен. Бардыгы баягы адам баласынын башына келмейинче, башынан өтмөйүнчө эч ким түшүнбөйт экен да муну. Жок, канча берсе ошону айта берели, а? Күнүнө 500 сүйлөштүк деп айтып аткансыз, а? $500 менен. Общий 3 сенага $500. Арзан айтып атасың. Мен үчүн эң оор болгон ушу больницада. Анткени эмнеге дегенде өзүм жаңы эле больницадан чыгып, буттарым сонун болуп, иштеп, басып калгандан кийин кайра барып больницага жатып, көкүрөк көмөтүп калды да жаманчы. Бир кызык болупчу. Мен жакшынакай басып жүрүп эле кайра больницага жатып эле өзүнчө эле. Кеткен. Мында акыркысы ушуна. Эшиктен киргенбиз, карап турганда бул өзүнө эле. Мелдеш учурларын атайын ошол мелдеш болуп аткан убакта барып тартып аттык да. Жарым саат, 1 саат убакытка уруксат сурап, баягы тыныгууда уруксат сурап, анан тартып аттык. Кыска аралыкта баягы көп нерсени тартып алыш керек болду да. Ошол убакытта баягы аябай мобилдүү иштегенге аракет кылдык да. Биздин каарманыбыз менен ошол чет жактан келген спортчулар сценарий боюнча тартылыш керек болчу да. Анан 30тан ашык мамлекеттен спортчулар келди да, анан ошолорду эле сүйлөшүп тартпайлыбы деп калдык. Анан Корей кызы ошол негизи дүйнөлүк рейтингде жүздө боюнча өзүнүн салмагында бир алдыңкы орунда жүргөн спортчу. Тартуу процесси болду. Тартып аткан учурда 1 саатка жетпеген эле убакыт берилди да, ошонун ичинде биз ошол бир 2-3 сенаны тартып чыгып кетишибиз керек болду да. Кореянка кыз болсо тилди түшүнбөйт. Ортодон 2 переводчик түшүндүрүп атты да. Анан ортодо түшүндүрүп, мындай кылып бер деп бир сөздү айтыш үчүн эле мындай бир топ убакыт кетип калат да. Анан аябай оор учур болду да. Сөз менен да түшүндүрүш өтө кыйын болот. Кайсы университетте окудуңуз? Кыргыз. Жаш боюнча сиз кандай оюңуз, кандай түшүнөсүз? Ушуну кундуз канат. Жана башында айтып өткөндөй баягы каражат аябай бизди кыйнады да, каражат жок болупчу. Жаныбызда жүргөн ассистентке төлөп бергенге баягы биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок эле да. Съемканын аяк жагында режиссер экөөбүз эле калып калдык да. Бирөөбүз айдоочу болобуз, дагы бирөөбүз барып уюштурабыз, дагы бирөөбүз келип грим жасайт, дагы бирөөбүз болуп чуркап барып свет коет, өзүбүз звукооператор болобуз. Керектүү объекттерди барып сүйлөшүп ал жакта даярдап, кайра келип тартып, кайра келгенден кийин монтажына отурушат. Ушундай көпчүлүк жумушту бир аз эле адам аткардык да биз. Өзүбүз хлопушка чабабыз, ошо звук жасап атып ошол жерден актерлор менен иштейсиң, реквизит табасың, тартыла турган объектилерди сүйлөшөсүң, кайра түнү менен монтажга отурасың. Алда кандай кыйынчылык болорун мындай билген эмеспиз, бирок канчалык деңгээлде болорун билген эмеспиз да. Камера, свет, дрон, үн жазуучу аппараттар, 2 фотоаппаратты урдап кетишти да. Сериалды кыймылдатып аткан негизи аппараттар эле да, ошол аппарат эле да. Андан башка эч нерсебиз жок эле. Отуруп калдык да, эмне кылабыз деп элечи. 1-2, болбой алыңар. Биз күтпөгөн кыйынчылыктар арт-артынан келе баштады да. Техникалар урдалгандан кийин компьютерлер бузулду. Материал сактаган атайын карттар күйүп кетти. Андан башка да көп тоскоолдуктар чыгып атты да. Токтотолу деген ойлор келип калды да, токтотолу аябай кыйынчылык болуп кетти да. Эң башкысы баягы каражаттын жоктугу эле болду да. Колдойбуз дегендер баягы иш жүзүнө келгенде эч ким колдой алган жок. Баштаган иштин аягына чыгарганга болгон аракетибизди жумшадык да. Тартып аткан камерасы урдалгандан кийин жумуш токтош үчүн анан тааныштарыбыздан, досторубуздан ар кимдин камерасын сурап алып тартканга тартып аттык да. Менен 5 башка форматтагы 5 камера менен тартылды да. Жылызбек деген жакшы түс берген инибиз бар, ошол баардын иреттеп, ордоруна келтирип, жакшы кылып кооздоп берип атат. Эпизод 15, кадр 3, дубль 5.
Көбүнчө окуялар ошо кыш мезгилинде болуп аткан учурлар болчу да. Анан убакыт чоюлуп кеткенине байланыштуу айлана өзгөрүп кетти, жаз келип калды, уже жашылдана баштады. Анан кеңири чыгып иштегенге мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай азайып калды да. Анан съемкалар да орозого туш болуп калды. Эми орозого карабай эле аракет кылып аттык. Колдон келишинче түнү менен иштеп калаттык. Ооз ача калып, анан ооз бекиткенге чейин таң аагарганчакты баягы айлана жашылдар көрүнбөш үчүн түндө иштеп аттык да, караңгыдачы. Кинону тартып аткан балдарга аябай эле оор экен да. Бизге мындай со стороны көрүнгөнү менен биз кино көрүп атып, "Тя, минут тартып салмак" деп айта беребиз го. Бирок андай эмес экен да. Бул өтө эле оор экен. Режиссер жанагындай иштешет го камера аркасында. Ошолордун баарын сыйлап калдым да аябайчы. Кээ бирде погодага карап иштеп калышат экен. Кээ бирде жамгыр, иши күндүн ысык сууна карабай эле иштешет экен да. Ачка, тоок дегендей. Аны жок болуп атабыз. Чыгарбай жесе болот. Үйүңдөгүлөрдө эле жесең, үйдө тамак. Тамагыңыз дам болсун. Колдогон адамыңар жок болсо, акчаңар жок болсо эмне баштайсыңар, кылбай эле койбойт белеңер деген дагы адамдардын сөздөрүн угуп калып атабыз. Бир топ кыйынчылыктар артта калды. Көп нерсеге бир көзүм ачылды да. Камера артындагыларга жардам бербегендер бардырбы, көмөк көрсөтпөгөндөр барбы, жардамдашпагандар барбы? Ошол может ушу кинону көрүп туруп, может тап ушуларга жардам берсек болмок экен деп ойлоп калышабы деген. Эми бул жамандын артында жакшылык бар да, обязательно. Кудай буйруса. Бул стимул менин биринчи проектим болду жазган. Режиссерге чоң рахмат. Баасы жок чоң опыт болду мен үчүн. Толтура адамдар менен тааныштым. Муну эми бүткүл кыргыз эли көрөт. Эми ким кандай баа берет билбейбиз эми, бирок мен ойлойм бир жакшы кино болот го деп. Бул сериалда иштегениме өкүнбөйм. Канчалык кыйынчылык болсо, жыйынтыгы жакшы болот дейт. Ушунча кылган эмгегибизди көз жазында калтырбай ар бир адам көрүп койсо, биз үчүн ошол чоң жардам да. Кандайдыр деңгээлде коомчулукта өзүнүн ордун табат деген ишеничибиз бар.